Айлап айтса бүтпөгөн, айткан сайын түтөгөн дегендей, мына Манасты канчалап айлап айтсак дагы бүтпөй турган нерсе экен да. Мына өзүңүздөр ортоктош болуп, күбө болдуңуздар дегендей, мына Үскөл Манасчылардын алтын бешиги деп бекеринде айтылбаса керек. Себеби чындыгында көлдүк мынакей Манасчылар Саякбай Каралаев деген атабыз биздин 20-кылымдан гомер баштаган. Канча деген Манасчылар мына ошо өрөөнөн чыккан. Ушул аймактан көлдөн чыккандар. Анан кийин чындыгында Манасты даңазалап, мынакей үмөттөгөн жанакы жаш балабыз Азербайжандын Баку шаарында өткөндө конференцияда жана ЮНЕСКОда ушул барып Манас айтып, Кыргызга таандык экендиги Манасты далилдеп келди бул жигит. Алып келди бизге. Коңшу Казакстан элдери, коңшу Кытай элдери Манас биздики деп талашып турган мезгилдерде мынакей ошол убактарда Манасты айтып, биздин Манасчылар ушул Манас Кыргызга гана таандык экенин көргөзүштү. Мына бул акыйкат нерсе экен, мынакей бүгүн дагы Манасчылардын тамыры улам барган сайын кеңейип дегендей, улам кучак жайып дегендей бутактары өсүп келаткандыгы мына бүгүнкү биздин Манасчылардын айтып аткан жогоруда телегөрүүчүлөрдүн көз алдында турат дегендей. Анан кийин мына Саякбайдан баштап Сагынбай аталарыбыз мынакей чоң жомокчу Чоеке дегендей, Шабай ата дегендей, Кабы ата дегендей, Уркаш аталар дегендей мыналардын көзү өтүп кетсе дагы, бирок ошолордун ордун толуктаган мынакей жаштар өсүп келатат. Мына 6 жаштагы балабыз дагы мына Сайыт деген жигит үмөттөр айтып атат, бала Эсенбол айтып атат, мынакей мектепте окуган жаш балдар болсо дагы. Анан эми бүгүн ошол биздин башканы коюп Манасты айт деген ошол атайын бир долбоордун негизинде мына демирге көтөрүп эсекке өзүң катыштың дегендей башында турдуң. Мына областтын жетекчилиги да колдоп турду муну дегендей. Ошондой эле мынакей атайын фонддон дагы мынакей Азиза деген Мамбетказиева деген келин бар экен. Татынакай мынакей бизди да ошо колдоп мынакей келип атат дегендей жана башка. Анан Үскөл медиа борбору биздин телевидениедагы мынакей колдоп канча күндөн бери ошо Манасчыларды тартып деледен элге жеткирип берип атабыз. Деген ушул Манасты башканы коюп Манасты айт дегендей бул чындык сөздө негизичи. Туурабы? Бул Манас улуу касиет күч экендигин баарыбыз көрүп атпайбызбы? Асеке биринчи ошо эсеке ошо боюнча сөз баштасак дейт эле. Арыбаңыздар, кадырман кыргыз журтум. Кошубак кутман күн. Эми бул Манас дүйнөсүн көтөрүү дегеле ушул Манас аркалап ушул өнөрдү көтөрүүнүн өзү өтө татаал. Дегеле чыгармачылык адамдарга. Анткени булардын баягы түмөн түйшүгү бар өзгөчө Манасчылардын. Булар аян алат, жана өзүңүз жакшы белгиледиңиз, аян болбосо баян болбойт деп. Бул ошол аян алууда өтө чоң кыйынчылыктарды тартышат. Түн уйкудан калышат. Айтор баягы ошол кайыптар дүйнөсүнө сүңгүп кириштин өзүндө бир чоң касиет жатат. Эми ошого аралашып ошол Манастын баянын айтуу чанда гана инсандарга берилет экен. Эми ошону кыргыз элинин баатыры, кыргыз элине, дүйнө элине таандык болуп мына эпос жайылып атат. Бирок ошону айтып жана 6 жаштагы балдардын ошол дүйнөгө сүңгүп кирип, ошол дүйнөнү айтып атканы мына бул арбактын тирүү экенин билгизип турат. Бизде бир чоң маселе жаралды, мына эгемендүүлүк алганы. Биз баягы эгемендүүлүк менен тең төрөлүп калган балдарбыз мына 30 жылдан. Ошол эгемендүүлүктө биздин аксакалдар айтат да, 70 жыл бизди орустар орусташтыра албай атса, ал эми 30 жылдан бери бизди арабтар арабташтыра албай атат. Бирок ошол кыргыз мамлекетин, анын ичиндеги кыргыз элинин каада салты, кыргыз эли эл экенин мына ушул Манас аркылуу, эпос аркылуу далилдесек болот. Мына дүйнөгө атага чыккан Манас 3 бро тек комуз менен ошол убактагы нерсенин баарын, ал эми ушундай илдет болуп турган учурда, ушундай кыйынчылык болуп турган учурда биз ушул максатты көтөрүп, аны мына областтын башчысы колдоп, өзүңүздөр мына бул телевидение колдоп, баягы жеткиликтүү кылып турганыңыздар бул өтө чоң бир жышаананын белгиси. Биздин мамлекет болобу, башчылар болобу, Манас
дүнүйөсүн колдомой биздин мамлекеттин жолу ачылбайт. Муну бирден бир баягы бөркүбүздө ишенип айтышыбыз керек. Анткени ушул дүнүйөнү, ушул максатка жеткирүү, ушул тилекти, ушул вазифаны көтөрүү бизге окшогон өнөр-пошторду тынчалып жата алган жокпуз. Себеп дегенде жердин баарында азыр элге телефон аркылуу болобу баягы дем берип, күч берип, жеткиликтүү кылалы деген максатты көтөрүштү. Биз да ошонун бири Ысык көл обласы. Аны ичинен биз манасчылардын мекени, күүчүлөрдүн мекени болгон, касиеттүү Жетакенин мекени болгон жерибизде Манас урааны, Манас айтылып, күү жаңырып турбаса, анда биздин кыргыз экенибизге, эл экенибизге дагы мындай ишенич кыйын болуп калат. Ошон үчүн мына бүгүн комузун алып, өзүбүздүн бир тууганым, курбум, курдашым десем болот. Мына такем келип отурат. Мен эми ушул өзүмдү акындык өнөрдү аркалаган адам катары ушул улуулардын үлгүсүн алган бала катары бүгүнкү илдетке кайдыгер карап тура албай, ушул сиздердин теле аркылуу жалпы элге бир жакшылык менен жар айтып, эл журтубузга бир жакшы ийгиликтерди, жакшы тилектерди айтып кетели деп ушул куттуу телевидениянын залына келип, жалпы Ысык көл эли менен, жалпы Кыргызстан эли менен көрүшүп турганыбызга биз өтө чоң кубанычтабыз. Анда мына өзүң айтып калдың, ушул эме жар салайын депчи. Анда төкмө акын болгондон кийин эме акындык өнөр да керек да бизге. Мына ушу 7 күндүк Манас айтуунун соңунда келип ушул акындык өнөр менен жыйынтыктайлы деп, күү менен жыйынтыктайлы деп турабыз. Өзүбүзгө мына ушул күүнү дагы манасчыларды алып келгенибиз да бекеринен болгон жок. Мынакей кара күүнүн атасы Кара молдо ким эле ой бир күүнү черткенде Обур Айтымановду маселен эми биз айтпасак да белгилүү комузга колу бир кылга бирине бирин тийгизбей черткен эмне деген чеберчилик дейт. Ушу күүчүлөрдүн мекенине келип бүгүн ушу күү менен айтыш менен жыйынтыктап турганыбыз абдан жакшы. Эми жалпы элге бир кичине каалоо тилек айтып кетели. Ой турса да кырсык желелеп, биз турпатын бузбас элек. Кезинде келген канча душмангар кетсек деп бизди тебелеп. Ошондой кыйын кесенде кыргызым чыккан эмеспи кыйкырып туусун көтөрүп. Ошондо Манаста буран айтчу экен, келген душманды мизиң ойга айтчу экен. Ушундай кыйынчылыктой келгенде күн түнүң ошол күрпүлдөп, жазгыдайра киргендей жалпы элге Манас айтылып, жалпы элге кулаш жайылып, анда жакшылык түндү тилешкен. Дал ошол атанын наркын улантып, бүгүн атпай журтту кубантып, силердин эфирден салам узатам, ушул Ысык көл элим калкыма. Эми жамандык бизде болбосун, ошол жараткан Кудай колдосун. Кырсыктар бизде болбосун, кыраанын Манас колдосун. Арбак ушул элимде, жакшылык болсун жеримде. Анткени күч бирдикте дегени бүгүн биригип турган кезибиз. Бириксек ушул илдеттен буйруса чыгабыз деген ойдобуз. Чогулуп кыргыз ар дайым мына чоң кичик жашы карыбыз. Ушундай күндө чогулуп ынтымакаң ой келели. Буйрусаң Ысык көлдүн доң эли деп, ой бекем экен дой бели деп, кыргыздын мынан эли деп, кыраан экен дой ой деми деп.
Анткени кагылайын Кыргызстан бүгүн бир анча мынча туш алып азыр баса албай турган учуру. Анча мынча кыйындан бирок кыргыз эл чыгат деп турам. Ошон үчүн бүгүн бир талыбастан дой кеп курам. Чогулуп келген калайык жалпы журтта тек гана ынтымак менен биримдик дал ошол бириксең экен ой деп турам. Кече кырааның манас айтылып, ошондо кыргыздын салты турбайбы? Абал таң келген карачы, атанын салты турбайбы? Кечең эл ооруп малылаңдаганда, ошондо күн түнү манас айтылса, жыгылып жаткан жылкылар туруп оттоп жайытта, ошондо тушоосу турган кесилип, канча бир бөгөт мезгилде кайран манас айтылып, халкымаң ошол жайылып, мына калыстык болгон турбайбы? Жүрөгүбүздө не бир бүтпөй турган сыр тура. Ошунун баарын ойлосом, акындар айтчу ыр тура. Карасак көскөн илинбей, ал заман өттү билинбей. Азыр жашап турган кезибиз жаркырап момундай заманда. Дал ошонундой сыңары эл журтумда ыңылайым. Боло берсин ийгилик, казынасы кыргыздын толо берсин дегеним. Анткени жакшылыкты жакшылык мына жалгашып турган учуру. Жакшылыкка жан дүйнө бүгүн алмашып турган учуру. Бирок ар кандай бала кыргызга жабышып турган учуру. Оору менен азыр бир алышып турган учуру. Ошол оорунун алыскаң айдап сүрөлүк. Ала тоң элдин ичинде ушундай аман эсендой жүрөлүк. Тугандарга тилерим, анткени не бир түрүлүп келген душманга моюн бербестен элелек. Беттешип келген душманга агын угатың ой селелек. Ушундай илдет кылганда ырымчылбыстан элелек. Ырымын жасап кыргызым буйруса жанат деп көктө жылдызың. Анда жакшылык ойду тереле. Дагың эфирдин келгиче соңунан эркеле бир да берели. Мынакей биздин жаныбызда мынакей Талант инибиз турат. Талант Карабаев деп. Аны өзү чоң комузчу. Анан кийин жанагы кырларга дагы аранжировка жасап, көптөгөн обондурларды элге таратып келаткан жигиттердин бири. Таланттуу, өнөрлүү жигит. Мен талант айтайын дегеним 3 про 3 кыл комуз чертилбейт, күгө келбейт, чебер колсуз деп бекерден алып кулосмоп жазбаса керек. Анан эме анын сыңарындай мынакей сенин колуңда да комуз турат дегендей бир өзүң мынакей жанакы башканы коюп Манасты айт деп жогоруда айтпадыкпы? Манасларга катышып мына бир жумадан бери теледен берип элдер көрүп атат дегендей. Анан сен да ушулар боюнча бир каалооңду айтып, анан бир кайсы күнү чертип берсем деген оюң бар ошол жөнүндө. Албетте жакшы болот. Бул Кыргызда кыргыз жаралганы илгертен эле менин оюмча да акын жарчылар, төкмөлөр, ырчылар, кошокчулар, жомокчулар, мына комузчу, күүчүлөр болгон да. Бунун эң башатында Манас эпосубуз турат. Албетте бул Чыңгыз Айтматов атабыз айткандай Манас кыргыз маданиятынын туу чокусу дегендей. Кыргыз рухунун туу чокусу. Кыргыз рухунун туу чокусу дегендей. Биз туу чокубузга кармап жүргөн ар дайым бир эпосубуз болот да. Бул абдан жакшы самалык болоптур. Мен угуп алып сүйүндүм. Муну мындан ары да колдоп, ар дайым элге жайылтуунун иш-аракеттерин көрө бериш керек да. Ушундай рахмат силерге ушул нерсени колдоп, телевидение ошол баарыңар жалпы жамаатыңыздар менен киришип тартып, мына кенедей балдардан бери келип Манас айтып, аксакалыбыз Кубанбай экөөбүз келип Манас айтып атат. Бул жакшы жөрөлгө. Албетте мунун баары элге дары, эм күч, дем болсун деп ойлойм. Ушундай Кыргызстаныбызда дүйнө жүзүнүн ушундай бир оор каптап турган учурда бир руханий жаназык болот болуш керек деп ойлойм. Руханий жаназык адам бул эч убакта артка чегинбейт.
Ой, рахмат. Мына талант жогоруда жакшынака өзүнүн бир бүгүндө ойноп берген окшойт, Ыбырай атанын. Эми бизде күн түн айса төгүлгөн, манасы кыргызымдын өчпөгөн буруттардын булут өңдүү жашоосу Саякбайдын манасында көктөгөн дегендей, Манас ата чындыгында Саякбайды канча деген океанга айлантып, дүйнөсүндөгү мухитке айлантып дегендей, анан 20-чы Гомер деген атка унутпайбы. Демек Гомерден да бул киши бийик тургандай айтса болот да. Эми Гомердин чыгармалары жана Илиадалары, алар Манаска тең келе албайт. Манас деген чоң океан жана айтып атпайбыз, мухит депчи. Мына эсеке сен өзүң көрдүң манасчыларды, жана өзүң катышып аттың дегендей бардыгына тең. Ушу манасчылар жөнүндө да бир оюңду уксак дегенде. Эми азыркы учурдун талабында бир ушул келген мезгил, убакыт саатта ушу манасчылардын бир кадырына, баркына жетсек деген тилек бар да. Мен себеби муну эмне себептен айтып атам? Азыркы учурдагы Оғуз эки өнөрдү алып жүрүүчүлөрдүн сап башында турган манасчылык. Манасчылар. Көп бакырда. Себеби ушулардын ушундай кең заманда, ушундай жакшы заманда ушуларды алаканга сала албасак, биз анда Манаска дагы ал эми манасчыларга да кылган мамилебизди оңдобосок болбойт. Мен эмне үчүн айтып атам? Булар иш издеп четке барып, же болбосо иштебейт экен. Булар ошол тек гана Манас дүйнөсү менен жашагандар экен. Азыркы мына учурдун талабында ушул район шаарлардын жетекчилери көрүп отурган болсо, мен ушуларга дагы кайрылуу иретинде айтат элем, ушу жер-жериңердеги районуңардагы манасчыларды бир колдоого алып. Мына районубуздагы маданият бөлүмдөрү бар. Ушул маданият бөлүмдөрү бар, бирок ушул жерде бир да манасчы штатта жок экен. Килтеген облусубуздун музыкалык драма театры бар, бир манасчысы жок, бир акыны жок штатта. Эмне десең эле мыйзамга туура келбейт дейт. Ой, анан алыңар керек, анан мунуңар керек. Саякбай Москваны бүтүп Манас айтыптырбы? Ыбырай Москванын консерваториясын окуп күй чертиптирби? Бары туубасы болгондо. Туубасы өнөр. Калга кийип эмне окуп акым болгонбу? Булардын баары касиет анан төкмөлүк менен. Анан ушул мынакей ак суу жергесинде тилек асанып жүрөт бош. Ушул бир мамлекет деп милдет тарта бербей, ушу район шаарларда бир жок дегенде жана 5000 сомдук, 4000 сомдук айлыгына камтып койсо деген тилегим бар да. Ушуларга бир жок дегенде кичине баскан турганына. Анан алар керек учурда эле пайдаланбай турабы? Керек учурда эле мына. Ушундай кыйынчылык учурда кандай бир кыйын кесем болгондо ушулар гана туруштук берип атат. Эми булар да манасчылар, булар да адам, булардын дагы үй бүлө дегени болот, булардын да жеген ичкени болот. Албетте кезиндеги манасчыларды эл дагы, мамлекет дагы аябай колдоо алган. Маселен Саякбай келатканда биз эми улуулардан укканыбыз, Саякбай келатканда ошол өзү жатпас төшөгүн ушу Сакем жатып кетсе экен, ушуга биздин үйгө Саякбай конуп кетсе экен, биздин үйдөн даам сызып аш татып кетсе экен деп элдин андагы Манаска, манасчыларга кылган мамилеси. Эми азыр бизде бир батыштын саясаты каптаган учурда болуп калды, аны өзүңүз жакшы билесиз. Жанакындай жеңил желпирларга же болбосо эмне деген жосумсуз иштер болуп атат, аны көрүп атасыздар. Азыр ыйман кеткен учурлар болуп атат. Кыздардын тигинтип сөгүнгөндөрү болуп атат, жаңалаш жүргөндөрү болуп атат. Эми ушул элдин, улуттун угуту, уңгусу бул манасчылар жана Манас экен да. Ушуну жеткирип элге, анан ушуларды ардактап, ушуларды бир айлыбызга бир 4000 сом, 5000 сом айлык төрөп, маданият бөлүмдөрүнө кабыл ала албагандан кийин дагы бир өкүнткөн нерсеси ушул. Анан эми ушундай кыйын кезде булардын
пайдаланып анан баягы четке таштай бериштин өзү дагы туура эмес. акылга сыйбай турган нерсе деп ойлойм. Анткени булар эгин эгип дам бакпайт. Булар элдин гана батасы, элдин гана тилеги менен жан сактаган өнөрпоздор. Анткени Кудай Таала буларды ушундай жараткан экен. Ошолордун ичинде биз да барбыз, баягы келаткан. Ошол эле комузчулар бар мына. Деги эле өнөрпоз. Баягы илгертеден өнөрдү, ырчыны эл баккан деген сөз. Эми эл баккан деп эле муну азыр элге ала сала кылып ийгенден деле алыспыз. Эми эл багып элатат, элден айланалы, журттан айланалы. Бирок ушул район шаарларга бир ушул эмени мынакей маданият министрлиги деле ушуну каршы керек. Бир манасчы айлык албай таштат. Эми филармонияда болгондур бир экөө. Болбосо калган жерде азыр акындарың да бош жүрөт. Манастар да бош. Манасчыларың да бош жүрөт. Мына такем эми баягы Ысык көлдөгү ата бабанын Ыбырай менен Карамолдонун андан берки улуу киши черткен комуз күйсүн улантып келатат. Бул ушу бир жерде иштеп айлык алат дейсизби, маселени ала келгенде. Бирок ушулардын баарын баягы өз киндигин өзү кесип, өзүнүн аракетинде жүрөт. Анан ушундай кыйын кезенде элге бир жакшы ниет менен ушул өнөрдү тартуулайлы деген эле максат турган бөгө ошол. Эмесеке мынакей эми сен акын катарында, төкмө акын катарында мынакей манасчыларды дагы өзүң азыр айтасың, мырыңда дагы жар салып, кошуп дегендей. Төкмө өнөрдө. Эми чындыгында манасчылар болбосо, бул манасты элестетиш да кыйын да. Манасты айтып атабыз мынакей туура, Чыңгыз Айтматов Манас кыргыз рухунун туу чокусу деп айтып атат. Манас кыргыз элинин энциклопедиясы деп айтып атат. Манас кыргыз элинин тарыхы деп айтып атабыз. Туура баарын. Манаста баардык касиеттерди, баардык ошол жанагы ырым-жырымдарды ата бабалардан сакталып келаткан нерсенин баардыгы ушу Манаста камтылган. Ошодон алсак деп атат баардык. Идеяларды алсак деп атат. Мына Кыргызстанда азыр идея да жок деп атпайбызбы биз? Идея жок. Мурда бир партиянын багында идеялар болгон. Коммунизмге жетебиз жана башка маселе деген бир пландар болгон, да койгон. Жетсек жетпесек дагы. Анан бир агыз биз эмне деген идеяны айтарыбызды билбей келатпайбыз, туурабы? Анан элибиз айтып атабыз кээде ыйман жок калды, адамдардын пейили бузулду деп атабыз. Анан заманга шылтоолоп коюп атабыз аны. Заман бузулду депчи. Заман бузулбайт, заман мурдагыдай эле турат. Баягы чыккан күн чыгыштан чыгып кайра эле батышка батып атат. Ошол эле күндөр өтүп атат дегендей, ошол эле ай, жылдар өтүп атат дегендей баардык нерселерчи. Эми чындыгында эсекем туура айтат, жанагыдай манасчыларды колдоп, жанагындай жергиликтүү бийликтегилер дагы туурабы, колго алса, ошону баардык чечсе деген ой айтылып атпайбы негизи. Туура. Бул мен да ойлойм да. Бул манасчылык өнөр негизи эле Манас улуу баян жалпы кыргыздын ар бир кыргыздын жүрөгүндө болуш керек. Ошол кабардар болуш керек окуяларынан негизинен. Мен ойлоп атам да, мурдагы биздин чоң ата, чоң энелерибиздин, мисалы, маселен менин чоң ата, чоң энелеримдин дооруна чейин, ошолордун дооруна чейин Манас атадан, ата-бабалардан дастан болуп айтылып келген да, санжыра болуп. Жок эле дегенде кара сөз менен айтылып, кулак менен угуп ушинтип айтылып келген. Ортодон жанагы сиз айткан совет учурунда бир аз үзгүлтүк учурап калган да, балким. Жалпы элдин массалык түрдө айтып атам да. Мен албатта атеизм деген бар эле. Ошол байланыштуу. Анан мисалы биз мектептин программасында окуганбыз, эми ал жерде кенедей эле бир эме менен окуп экенбиз. Бирок маселен биз жалпы негизи Манас дастанынан ошо бала кезден баштап кулагыбызга сиңирилбей калган да, мисалы менин курактуу биздин замандын балдарына. Туура. Ошон үчүн баягы азыр бир аз аксап атканыбыз ошол да, жалпы ошо биздин замандын балдарына тегиздей Манас дастаны жетпей атат да. Муну жеткириш керек, муну пропагандалаш керек. Муну деген ушинтип медиа аркылуу, теле аркылуу, радио аркылуу, интернет аркылуу муну жеткирүүгө аракет кылыш керек. Негизи эле кыргыз мурастарын, комузун, дастанын, ырын, мына төкмө акынын, Манасын баарын жеткириш керек да, менин оюмча. Жеткирбесек, дагы эле ушинтип эле. Манас кыргыздын рухунун бийик туу чокусу болгондон биздин духубуз болуп атат да, мына айтканчы. Мына Манасты ошол Саакбай Каралаев согуш мезгилинде Москвага чейин барып,
декабрга катышып. Туура жанагы согушта жүргөн биздин жоокерлерге чейин барып, Манасты айтып, ошону тем берген. Окоптун кырына отуруп Манас айткан экен, мөндүрдөй жааган октун бири тийбейт. Мына күч берген ошол убактарда бардык жигиттерге. Ошо Манастын касиети ушунда да, туурабы? Мына бүгүн да Манас айтылып атат, Манас айтылган жерде мынакей адамдын баягы жан дүйнөсүнүн тазалыгы байкалат. Руху тазаланып. Рух тазаланат, жан дүйнөң тазаланат дегендей бар нерсе. Манастын касиети чоң, Манас турган жерде, айтылган жерде. Мына ошол убактарда эмне деген биздер бала чакта угуп калдык манасчылардын айрымдарынан. Эмне деген боз үйлөрдү тегеректеп отурар элек. Эмне деген манасчылар ошондо жамырдай кылып Манасты төккөндө баарыбыз ошол эле сыртта жамыр жаап атса дагы ошол жамырдын астында дагы сууда отурса дагы элдер орто жылчы эмес, угуп турар эле. Мына Манастын касиети ошол убактарда. Бирөө дагы басып кетчү эмес. Ой, Манас айтат, азыр бирөө ырдап атса, бирөө сүйлөп атса, бул эмне айтып атат, бул эмне кылып атат деп, азыркы кээ бирөө көңүл бурбай эле басып кетет. Укпай да карат. Кереги да жок деп коет. Ой, бул эмес деп түшүнбөгөндөр бар. А Манастын ошол өзүнө тартып алган касиети адамды. Карачы, жан дүйнөсү менен адамды берилип койгондо. Эмнеген Бул туура эмес экен. Бул нерсени баягы туура мамиле кылып, анан ар бир өнөр адамдын тушоосун кесиш керек да. Бизден манасчыларыбыздын мына али бүгүнкү жаш манасчылардын тушоосу кесилдик десе да болот. Өзүңүз күбө болуп отурасыз, мынакей биринчи класс окуй элек баланын айтып турган 6 жаштагы. 6 жаштагы баланын 3 жаштан баштап айткан. Китеби жок. Эчтеке окубай турлайт деп да. Бул бир туу баса берилген өнөрдө. Анан азыр баягы түшүнүктү буруш керек да. Мынакей кандай нерседе айтылат. Мисалы үчүн кээ бир жыйындарда, кээ бир эмелерде барып биз ырдасак анан кээ бир келип суроо берет да, силердики ушинтип эле мындай айта бересиңер көргөндө эле депчи. Эми аларга мындай караган менен көргөндү да ырга салыштын өзүндө да чоң түйшүк болот. Ошону да бирине бирин мындай баягы кураштырып кирпич тизгендей кылып канаап айтыштын өзүндө да бир чоң түйшүк жатат да. Маселен эми азыр сиз Саякбаяттан айтып калбадыңызбы? Илгери бир райкомдор камап алып, ал кездеги КГБ деп коет экен, эми ушу залкарлардан укканым да. Анан ушу Москвадан келет кишилер Манасты партияга кошуп айтасың деген экен. Айтайын айтпайын дейт, партиядан коркойт, айтайын дейт, Удай Арбактан коркот. Анан Саякбай ата менен баягы жыйын башталып ооба деп макулдап отуруп алып туруп анан айтып атат дейт. Буга кылайын Ган Манас көзү күйгөн шок эле, ошол кезде Ган Манас партияда жок эле деп. Анан ошондо баягы кыйнагандардын баары баш ийген экен да. Бул нерсе болбойт экен. Акыры мындай эми ушу Саякбай атабыздын бир эрдиги мына ошол кыйын кезде баягы чекеңе мылтык такап турса дагы ошол саткан эмес да. Ушундай кырдаал менен чыгып кетиштин өзү бул баягы чоң чеберчилик ба, караңгыдан жол тапкан капилеттен сөз тапкан деген бир жеке эле ал манасчылыгын ушундай чечен киши болгон экен, өтө куудул киши болгон экен дейт. Анын жүргөн турпаты, анан саяк мүнүшкөрлүгү, анан адамкерчиликтик мамилеси менен берешендиги дейт. Маселен ушул китеби басылганда 13 000 сом акча алган экен казак. Эми ал кездеги 13 000 сом акча калем акы. 13 000 сом акча ойбу көп акча окшойт. Анан баягы санап 10 000ге жеткенден анан кагылайын ушул жер эле болот мага. Калганын силер алгыла деген экен. Анан баягы аял киши эметет да, кемпири ай деп эми 3 000 сомду ал кездеги табыш кыйын дейт. 3 000 сом азыркынын бир 300 000 го мындайча айтканда. Анан десе болду айланайын ошол деп 3 000 сом албакта бир үй сатып алчу. 3 000 бирдеме сомун таштап койгон экен. Ой анында сурак болот, айланайын силер алгыла, ошо силердин эмгегиңер деп. Эми ушу Саякбай атанын берешендигин айтышат да. Маселен бирөө бир 70 жылдыгын өткөзөт экен. Анан бир жылкы түшкөн экен, анан жылкыны базарга алып барып саталы десе, дагы бир тааныш
баласынын тең тушуу ушундай кармап калып анан ой бул жылкыны союп сатыш керек экен, мага бериңиз. Мен сатайын, анан акчаңды алып келип берем деп жылкысын алып кетет. Анан жылкысын алып кетип, ана келет жок, мына келет жок, анан кийин бир 2 чучук көтөрүп алып келиптир да. Анан акчасы жок. Акчасыңыз жок, ушундай иштеп койдум эле, тиги сыргак менен чубак баласы бар экен, Саякбай атын. Ал ичиңен чыккан бала болсо мен сыртыңдагы баламын десе, кайра ошону бир казан эт салып туруп анан узаткан экен. Бул Манастын айкөлдүгү, анан Манасчынын айкөлдүгүн карабайсызбы? Ошондой булардын жана тапканын ошол мындай бир дүнүйө күтпөгөн кишилер экен да. Ошо дүнүйө күтпөгөн үчүн мынакей азыркы манасчылардын дагы эмес ошол болуп атат да. Көйгөй ошол болуп атат. Эми ал кездеги элдин колунда болгонун берип, баягы ал кездеги ошо бир жакшы чепкен жаап, алдына ат тартып, башына тебетей кийгизип, сый ошол экен да. Эми азырдын учурдун талабы мен ар бир манасчыга ат жаап, ат тартып тон жапкыла дегенден деле алыспыз, бирок ошонун ичиндеги жанакы баягы күнүмдүк бир маселелерин эске алып коюштун бир милдет го деп сезем да. Анткени эми жанакы касиетти дагы бир баса белгилеп айткым келет. Ошол жанакы согушта сиз белгилеген окоптун кырында туруп, мөндүрдөй жааган окту бири тийбей Саякбай атабыз Манас айтып атат. Ошол маалдагы Советтер Союзу пайдаланган экен бул касиетти дагы. Анан ушундай илдет болуп, кыргыз элинин башында кичине анча-мынча кыйынчылык келип турганда биз өзүбүздүн касиетти өзүбүзгө колдонбогондон өзгөгө колдонбок белек. Ушунун баарын туура бир багыт алыш керек деген тилекти айткым келет да. Эми өнөр дүйнөсү деген бир терең нерсе экен. Жана өзүнүн башында айтып калдың, бизде чыгынында манасчылар менен катар коомчулар дагы. Мына бизде көлдө көп чыккандарда мынакей Карамал Орозовду атабыз айтып жүрөбүз. Ыбырай Тумановду айтып жүрөбүз. Чала кыз. Чала кыз атын айтып жүрөбүз. Анан кийин ана башкалар дагы мынакей өсүп келаткандар да канча деген. Намаз Уралиев дегендер менен коомчу жүрөсүн, жеткен. Төлөн Каса болот деген агай да бар, жүрөп жакта жүрөт, өзүнчө күй чыгарып. Өзүндө бир топ күүлөр бар дегенде. Анан дагы мынакей талант отурат, эми дагы бир күйгө кезек бербейлиби? Ооба. Такемди оңой менен бөдөнөдөй болгон чукчуйган жарыктык деп койчу экен илгери. Оңой менен колго тийбейт. Бүгүн колго тийген учурунда комузун ойноттуруп алалы. Кайсы күнү чертип берсем деп атасың талант эми? Жакшы болот. Эми Карамолду атабыздын насыйкатын ойноп берейин. Жакшы болот. Карамолду атабыздын да көп күйлөрүн, эң сонун күйлөрүнүн бири болот. Элге жакшылык болсо экен, санаат насыяттарларын да эле, бул дагы санаат насыят күйлөрүнүн бири. Насыйкат.
Аралап келген бұл шамалы адамға салды сананы. Андықтан ақылман елім мындан даң ақыл қалча ой бүчіп шығат деген доң ойдомын. Айтқанын мына бийліктің уғат деген доң ойдомын. Алыс менен дой жақындың арасын бөлгөн бұл дарттыдағы бұйырса жақшылық менен қалың ел дал ошол жеңет деген ойдомун. Бир буудайдын данындай мына бир дененин жанындай болбосо бир тамырдын дойганындай бир камчынын дой сабындай биригип турсак биз бүгүн анткени биримдик деген ал жакшы. Эми карап олтурган мына калкымда болсун ынтымак. Касиет күткөн мынабу жалпымда болсун ынтымак. Ынтымак болсоң ишибиз ылаачындай кулпунат. Ынтымак болсоң адамзат тек кана жакшылыкка ой умтулат. Эми колуңда комуз бир болуп кошулуп чыккан күү болуп кагылайындой сен талант. Халкыңа мына комузду чертип жүргөн баласың. Жеттиң дебейм бийикең азырын чаң ой чаласың. Бирок оюн чында беркелеп ордолу журтка буйруса далай комуздой чаларсың. Дал ошонундой сыңара ыбырай менен карачы. Кара молдоз алкардын сени да колдой жүрсүн доң арбагы. Эми турган бегабаң ой нетебиз ушул дүйнөң ушинтип улана берсин дегеним. Жан дүйнөбүз дайыма кубана берсин дегеним. Тетигиң ала тоо башың кар чалып бүгүн акындар келип жар чалып. Анткени жарчылардын дой тилеги мына жалпы журтка тек кана жакшылык болсун ой деп турам. Чакырсаңар ой ушинтип мына чатагы жоктой кеп курам. Анткени биримдиктин ой кыргызын бул күндө биригип турган кезибиз. Асманда булут түнөрүп асманда булут түнөрсөң алыска айдап сүрөлүк. Ала тоону мекенде барыбыз аман эсен жүрөлүк. Эми кайрылбайт экен убакыт. Анткени канчалык койкоңдо соктаң убакыт деген ушундай. Утуп бара жаткан сыйт таза абаны кыргызым жутуп бара жаткан сыйт. Ушундай бир илдетти буйруса жеңип параң ой жаткан сыйт. Ар бир кабар карачы сүйүнүштүн булагын айтып бара жаткан сыйт. Айрымдардан кеп уктум түптөн чыккан мынабыл оорулунун баарысы таза болду деп уктум. Жаманды каңаларда жаза болду деп уктум. 5 район 2 шаар белим бууп бул күндө иштеп жаткан убагы ырыскысын эл журтун тиштеп жаткан убагы. Ошон үчүн туугандар баарыбызга мынабыл болсун деп турам амандык. Көрбөгүлө кагылам журтум жамандык. Элизелтеден кыргыздын эр экенин билели телегейи кыргыздын тең экенин билели. Камманастын карачы калкыбыздан мынабыл улук экенин билели. Аккан сунун ылайым тулук экенин билели. Айкөл дүйнөмө минтип айтып турсун дегеним. Ар убактан ырыскут кайтып турсун дегеним. Келгендерге ушинтип кешигин берип жараткан жакшылыкка моминтип ачып турсун дегеним. Арбагы манас карачы айланып турсун дегеним. Ак тилектер ушинтип келип турсун дегеним. Жаратканын батасын берип турсун дегеним. Ошондуктан мынабыл ынтымак менен карачы ырдашып турган кезибиз. Бийик карачы белдашып турган кезибиз. Ушул күндүн баарысын жакшылык деп сеземин. Карап олтурсак көзүбүз көңүлүнбөй. Ушул дарт өтүп кетсе экен эл журтумдан билинбей. Рахмат. Мына жогоруда өзүңөрдүн өнөрүңөрдү көрсөтүп дегендей мына элибизге да бир жакшы өзүңдүн эсеке каалоо тилектериңди айтып өттүң. Дайыма чындыгында жерибизде тынчтык болсун, элибизде эсенчилик болсун, элибиз аман болсун. Рахмат. Журтубуз аман болсун дегенде Айтканыңыз. Өнөр адамдарына мен кааларым ушул чыгармачылык элик. Рахмат.